Bu hazır иштеп атат ошондо бирөөгө ооздук берип атат да. Бул азыр ушу менен апама ооздук берип атат. Ушу менен бармак. Апаңар ушу менен жатабы азыр, ушу менен дем алып? Ооба, ушу менен жатат. Ага караганда биз муну алып келип ушуну койдук. 88, 90, 94, 95ге чейин көтөрдүк. Кандын менен машинабыз. Буга чейин 2 аппарат койдук эле, 2 аппарат күчү жетпей. Ал аппараттар кислород алар слабый болот экен. Чоң адамдарды өмүр сактап калса болот экен. Көп дегенде бирден экиден бөлүп берсек кыйла кислород аппарат ушул да кислород аппарат бул жеңил ооругандарга жардам берет. Негизи өзү жардам кылам деген ушундай жардам берсе көп адамдын өмүрүн сактап калса болот. Эскенен баштан калмак кислородду берип турганда бул жактан управлять этип башкарабыз. Мына бул жерде кислород толтурулган газ баллондорду бул жака алып өтүп коюшуп атат. Булардын баардыгы толтурулган экен. Буларды мындай тизип туруп байлайбыз да, чыгып түшпөш керек. Булар ушул жердеги оор, бул бөлмө баягы абал оор келген реанимация экен, адамдарды кабыл алып атат дейт. Булага ушул жерде ушуларды тизип, бул жака көтөрүп, жылдырып, толтуруп алып келип атат экен. Жана эксперимент көргөндө бирөө азыр деле эксперимент кылсам бая бирөө где-то 6 саатта жетти да, по-моему, утечка бар окшойт эле. Азыркысы өзү бирөөнү 1 сутка же 2 сутка жетет деген да. Так, по-моему, 1 сутка жетпейт окшойт бул. Канча сомго сатып алып атасыздар эми? Буну бирөөнү өзүм аркадан жанагы немеден кирип кеткенде, адыгинеден кирип кеткенде, ошол жерде газ кислород куйган баладан сурадым. Ал бала молодец, жакшы бала экен, түшүнүп жөн эле берди, заправкасына акча бердим. Кайра апарып берем депчи. Анан экинчисине досторум неме кылды, Азамат деген досум, Мектабылды деген досум алар. Ошол эле жана классиктин хозяиндери ошол бирөөнү алып келип берди. Анан ошол үстүндө редукторлорун дагы ошол эки досторум алып, тез заправка кылып өз каражаттары менен өздөрү беришти. Анан мына үчөөнү болсо калган дос алып келип берди. Хабишака деген. Негизи мындай жардам кылам дегендер ушундай баллон деле воздух толтуруп берип берсе болот экен. Ооба, негизи өзү жардам кылам деген ушундай кылып жардам берсе көп адамдын өмүрүн сактап калса болот экен. Мисалы менин апам өзү врач, өзү карантинге чейин, карантинден кийин иштеп адамдын өмүрлөрүн сактап неме кылып жүрдү. Андан кийин өзү да билбей эскенен баяктан жукканын ошо апам өзүнө да жуктуруп алды. Жуктуруп алып, айла жоктон ишти жабып, неме кылып, анан өзү лечение алып, неме кылды, дарыланды. И дарыланып, анан акыры болбой, анан ушул жерге келдик. Ушул жерге келип, баштарына медсестра, медбраттарына баарына рахмат. Ушул жерде неме кылган, ошолор караш түнү калып, андан сырткары ушу эң ыраазычылыгымды билдиргеним тааныштарым, досторум, ака-укаларыма ошолор бар, кыйла колум узарды. Ошолор жардам берип, дары-дармекти ошолор таап келип атышты. Шлангаларды таап келип атты. Редукторду мына редуктор деп коет экен. Ошол мына кислородду берип турганда бул жактан управлять этет экен, башкарабыз. Бул болсо давлениени ачат. Мына жерде болсо көрүнүп турат. Эсин аркы жарып окшойт. Азыр бул туташып турабы? Туташып турат. Бул азыр иштеп атат ошондо бирөөгө ооздук берип атат да. Бул азыр ушу менен апама ооздук берип атат. Ушул менен кармап турабыз. Апаңар ушу менен жатабы азыр, ушу менен дем алып? Ооба, ушул менен жатат. Буга чейин 2 аппарат койдук эле, 2 аппараттын күчү жетпей. Ал аппараттар кислород алар слабый болот экен.
Ага караганда биз муну алып келип ушуну койдук. 88, 90, 94, 95ге чейин көтөрдүк азыр. Кандын машина эмес. Озук киргенчи. Бүгүн 67ге түшүп кетип дүкөнгө. Кече 70 болуп деле ушуну менен көтөрүп кыйла жардам берет экен. Буну самодельный эле жасалды. Мынау аппаратка, то есть кислородный бочкага редукторду уладык, редукторга шланга. Шланганы 5 литрлик баклажканы тешип туруп эки крышкасына кирип жаткан. Жанынан кислородду салып, ичине суга түшүрүп, экинчисинде масканын немесине шлангасына тайдып, суга тийгизбей. Ушуну менен азыр дем алып жатат жакта. Ошо кыйла жардам берет экен бул. Жакшы өзүңөр болсо дагы деметип болсоң. Бул эме кислород менен мен өзүм изучать анализ кылдым. Чоң адам кары адамдарды өмүрү сактап калса болот экен деп өзүм жетип калды. Ошо анан бүгүн ошо досторум жардам берейин деп, мен ошо элге жардам берейин деп апам атынан, досторум атынан, туугандарымдын атынан ушул Калгандары да коюп берди. азыр эми колуман келишинче ушу 6 кислородный бочка турат баллон. Ошо 6-ны коебуз, Кудай кааласа. Ошо анан кийин кичине кемчиликтер болсо ошого волонтерлер болсо, колунда бар, тааныштары бар болсо келип жардамдашып койсо абдан сонун болот эле. Ушул ар бир реанимациянын айнекин кошуна жок дегенде бирден же экиден коюп берсек кыйла кислород аппарат кошойт да, ал кислород аппарат бойлы жеңил органдарга жардам берет да. Ошондо врачтарга да оңой болот, баарыбызга оңой болот да. Силердин өзүңөр каерде иштейсиңер? Мен өзүм эми ар жерде иштейм, өзүмчө бизнес. Ат фамилияңыз кандайды? Мен атым Бакытбек. Ошто эми өзүмчө жеке иш кылып жүрөм. Банкта иштейм, ошо апам врач. Азыр мынанын да таң байлайсызбы азыр? Буну азыр мынау кислороддор түгү шамалдан, кокусунан жыгылтышпоо үчүн киши кылып, ошону байлап коебуз да, эртең менен келип аэропортко кону. Бул жака коесуз да? Ошол эртең ар бир мынау канча жок дегенде ушул 6 кислород 3 адамга, 2 адамга жардам берет да. Ошо хотя бы 3 адамдын, 2 адамдын өмүрүн сактап калса деле кыйла жакшы иш болот. Ошого мүмкүнчүлүктөрү барлар келгиле жардамдашкыла. Мына ушу кислородду эртең түштөп могу жерге күн тиет экен аябай катуу. Анан бул безопасность жоголтат. Мен буга мына полотенцаны ороп, ал тряпкаларды алып келген, ар бирин мындай ороп туруп, жип менен байлап, суу куюп муздатып күн бирге чейинче. Анан кийин мына наркотиктер демелеп турат. Байлап коелем. Ошого эми келип үстүнө профиль кылып, неме менен тосуп койсок ар бирине жакшы болмок эле. Ошо Күн тийбей турган, э? Ошо эртең дагы бир жарымдан жардам сурайбыз, Кудай кааласа өзүм деле колдо келишимче. Бейтаптардын бай болсо мурункуга салыштырмалуу кыйла бир калыпта сакталып атат. Анткени азыр карантин учурунда үйдө болгонго байланыштуу бир жагынан основной чоң жашы өтүп калган улуу адамдар кайрылып атат да. Анткени алардын иммундук системалары жабыркап, одышка менен көп кайрылып атат да жарандар бизгечи. Андан сырткары иммундук системалары начар адамдар көп кайрылып атат бизгечи. Ошол бирок өзүңөрдү баягы карагыла, иммунитетиңерди көтөргүлө. Азыр мөмө жемиштер, жер жемиштер чыгып калды. Ошону болушунча кабыл алгыла, көчөгө чыкпагыла, контактта болбогула, бейтаптардын ооруган адамдарга барбагыла. Себеби ишенгиле, себеби азыр ишенич жок үчүн контакт болуп аябай кыйналып атышат да. Анан бир суроо да эжеке. Азыр мисалы бул жерде канча бейтап жатат, аны канча дарыгер карап жатасыздар да? Чынын айтканда бир суткада реанимационный отделенияда бир дарыгерге 25 бейтап оор акыбалда кайрылып атышат. Күндүзгү стационардыкка бул мисалы мынча деп айта албайбыз, көп.
аны списокко кайта албайбыз. Себеби шаар боюнча аябай көптөгөн плиткалар иштеп атат да, ошолорго кайрылуулар да болуп атат бизден сырткары. Азыр адамдарга орундуктар жетишсиз деген маалыматтар айтылып атат да, орундуктар жок таптакыр депчи. Сиздерде абал кандай? Чын ошондой. Бизде дагы көптөгөн эле койкалар ачылды, колунан келишинче элдер, жарандар колунан келишинче эмгек мигранттары бизге жардам беришти. Ошол основной өзүңөрдү этият кылгыла. Эмне кемчиликтери бар эже? Азыр жасалма дем алдыруучу аппараттар жетишсиз деп атат. Костюмдар, дарылар жетишсиз деп атат. Бардыгы жетишсиз. Бирок мынтип карап көргөндө жетиштүү эле болуп калды. Аппараттарчы анткени кайдыгер карабаган адамдар өзүнүн чөнтөгүнөн андан сырткары мындайча айтканда жакшылык кыла турган адамдар бизде. Азыр канча керебет бар, анан канча жасалма дем алдыруучу аппарат бар? Сиз укпай аттыр, катарга айтыңызчы. Бизде дем алдыруучу аппараттар, концентраттык аппараттар деп коет. Алар бизде ар бир палатада жок дегенде 4-төн 5 палатада болуп атат, бирок жетишсиз болуп атат. 10 адамга 4 концентрат болуп атат. Чын айтканда ошол.